таттуу десерт деп бардыгыбыз көнүп алганбыз. Эгерде дүйнө жүзүн кыдырсак, кийинки түрлөрүн жеп көрсө болот. Балык, деңиз азыктары, калемпир, сарымсак, сыр, коз, карын, сельдерей, помидор. Балмуздактын туздалган түрү да бар. Балмуздак жогорку калориялуу азык, анткени майлар жана углеводдорду камтыйт. Эгерде сан менен айтсак, анда 100 граммга калориялуулугу төмөндөгүчө. Каймак, балмуздак 200 кал, жемиш, муз 150 кал, диеталык балмуздак майсыз 100 кал. Кышкыга караганда жайында көп сатылат. Жайкы убакта ар бир 3 секундда бир порция балмуздак сатыларын статистика тастыктайт. Кышында бир порция балмуздак 20 секундда бир сатылат. Мексикада жергиликтүү жашоочулар ачуу татымалдарды колдонушат. Балмуздакка ачуу калемпирди себүү кабыл алынган. Сатык боюнча каймак, балмуздак биринчи орунда турат. Анын артынан шоколад, ал эми 3-чү тизмеде жемиш бар. Москвада узундугу 2 метр жана салмагы 300 килограмм болгон чоң балмуздакты жасашкан. Кар киши Россиянын желегинин түстөрүндө кулпунай, черника жана каймак балмуздактан даярдалган. Аны көрүүгө 100 000 кишиден ашык келишкен. Шоколадтан жасалган сироп балмуздакта эң белгилүү таттуу соус болгон. Америкада балмуздактын биринчи жарнамасы башка шириндер менен катар Нью-Йорк гезитинде 1774 жылы чыккан. Балмуздак маанайды көтөрөрүн угумуштуулар тастыкташкан. Жуманын күндөрүнүн ичинен балмуздакты дем алыш күнү сатып алышат. Балмуздактын даамынын сапатына эч ким күмөн санабайт. Ал маанайды гана көтөрбөстөн ашказанга жакшы таасир берет жана иммунитетти күчтүү кылат. Балмуздактын пайдасы барбы? Эң биринчи балмуздак качан пайда болгону анык белгисиз. Бирок археологиялык табууга таянсак, бул 4000 жыл мурун болгон. Дүйнөдө 3 белгилүү даам: ванилдүү, шоколад жана кулпунай. Мексикада чили калемпири кошулган ачуу балмуздак белгилүү. Америка Кошмо Штатында да балмуздактын колдонулушу киши башына жылына 20 килограммга жакынын түзөт. Бул дүйнөдө биринчи орунда. Россияда бул көрсөткүч 5 эсе аз. Португалияда атайын иттерге арналган балмуздак чыгарылган. Дүйнө жүзүндөгү эң кымбат балмуздакты Нью-Йорктогу ресторандардын биринде сатып алса болот. Ал желе турчу алтын менен коздолгон жана ар бир порциясы $25,000 турат. Каймактан жасалган балмуздакта көбүрөөк калорий камтылган. 2011-жылы Канадада дүйнөдөгү эң чоң торт балмуздак жасалган. Анын салмагы 10 тоннага жакын. Ал Гиннес рекорд китебине кирген. Бул шириндин бир топ бөлүгүнүн тыгыздыгы абадан турат. Эгерде абаны алып ташташса, анда кирпичти тиштеп көргөндөй балмуздакты жеш кыйын болот. Профессионал дегустаторлор балмуздакты жеп көрөрдө таза алтындан гана болгон кашыкты колдонушат. Анткени бул металл даамды да, жытты да өзүнө камтыбайт. Бул десерт жыл сайын дүйнө жүзүндө 15 миллиард литрдей колдонулат.